Ош шаарындагы Сулайман Тоо музей комплексинин башкы музейи убактылуу жабылды. Бул тууралуу аталган музейден билдиришти. Маалыматка караганда тазалоо жана оңдоп түзөө иштерине байланыштуу музей шаар тургундары жана коноктору үчүн 5-июлдан 28 августка чейин жабык болот. Ал эми Үңкүр музейи көрөрмандар үчүн саат 9-дан кечки саат 8-ге чейинки убакытта, туристтик жолдор саат 8-ден 21-ге чейин иштейт. Жогорку кеңешти тейлөөгө жарым жылда республикалык казынадан 571 миллион сом жумшалды. Бул тууралуу Финансы министрлиги жарыялады. Каражаттын көпчүлүк бөлүгү 398 миллион 526 миң сому айлык маянасына коротулган. Андан сырткары калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул деген дагы берене бар. Ага казынадан 135 миң сом бөлүнгөн. Мындан сырткары жогорку кеңештин төрагасынын резервдик фондуна 12 миллион 618 миң сом бөлүнгөн. Борбор каладагы тазалык муниципалдык ишканасы шаарды тазалоого ыктыярчыларды чакырды. Бул тууралуу аталган ишкананын жетекчиси Рамис Алиев өзү видео билдирүү жасады. Директор 4 топ боюнча түзүлөрүн, алар тазалыктын техникалык картасына кирбеген аймактарды шыпырып, таштандылардан арылтып турушарын айтышты. Алиевдин билдирүүсүндө калкка чалып ыктыярчылар катарына кантип жазылыш керектигин түшүндүрүп берди. Ал демилгечилерди ишке керектүү жабдыктар менен камсыздалып, таштандыны ташып кетүүгө жардам кылып, ар кандай сыйлыктарды бергенге даярдыгын айтты. КМШ стипендиялары программасынын алкагында Кытайдын жогорку окуу жайларына 10 кыргызстандык өттү. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинен билдиришти. Анда Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девиндин жолугушуусунда белгилүү болду. Жолугушууда Кытай элчиси министр Иманалиевке Кытайдын жогорку окуу жайларына өткөн 10 кыргызстандык боюнча тизмесин тапшырды. Элчи Кыргызстандан барган студенттер Кытайдын жогорку окуу жайларына билимин мыкты көрсөткүчтөр менен улантып жатканын белгиледи. Мындан тышкары элчи Ду Девин 13-июлдан 25-июлга чейин Кытайда уюштурула турган жайкы лагерге Кытай тарап 2 окуучуну, 1 коштоочусу менен чакырып жатканын кабарлады. Министр Канибек Иманалиев Ду Девенге жагымдуу жаңылык үчүн ыраазычылыгын билдирип, жайкы лагерге бара турган окуучулардын тизмесин тактап берерин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жумгал районунун Миңкуш айыл аймагындагы уран калдыктарын сактоочу жайларга барды. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Белгилей кетсек, Миңкуш айыл аймагында жалпысынан Талдыбулак, Тоңгоюк суу, Как жана Дальния сыяктуу уран калдыктары сакталган 4 жай бар. Учурда жүргүзүлүп жаткан иштер үстүбүздөгү жыл ичинде бүткөрүлөт. Талдыбулак Дальния жайына көчүрүлүүдө. Ташуу иштери 2023-жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Ал эми Тоңгоюк суу уран калдыктары сакталган жай Дальниеге айыл аралаган жол аркылуу ташуу керек болгондуктан жергиликтүү эл каршылыгын билдирген. Элдин маселелерин угуу үчүн Акылбек Жапаров алар менен жолугушту. Анда жергиликтүү тургундар эгерде Тоңгоюк суу ачылып башка жайга көчүрүлө турган болсо, ден соолукка зыян келтирерин айтышты. Карапайым элдин мамлекеттик органдардын жергиликтүү бийликтин жана тиешелүү адистердин пикирин уккан Акылбек Жапаров бардык аткарыла турган иштер мыйзам чегинде болорун, элдин кызыкчылыгы үчүн келише тургандыгын билдирди. Жыйынтыгында Жапаров жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө Тоңгоюк сууну көчүрүү маселесин мындагы жашоочулар арасында референдум сыяктуу жол менен чечүүнү жана анын жыйынтыгына жараша министрлер кабинети бир чечимге келерин билдирди.